Ош областынын Араван аймактык ооруканасы заманбап талаптарга жооп берет. Айыл тургундары оорукананын кызматы кубантарлык болуп жатканын айтышат. Учурда ооруканада дарыланып жаткан Дилшат Алиев төмөндөгүлөргө токтолду. Ошо карта ачканда эле кассага 840 сом акча төлөдүм. Ошого менен эч кандай төлөмдөр болгон жок. Жакшы шарттар. Тамак ашын берип атат, завтрак, обед ужинде. Температураларды убагында текшерип, уколдорун кылып, таблеткаларды берип кабыл алышат. Жакшы, себеби бүгүн 9 күн болсо, келген чактагы оорулар жоголду. Өзгөрүш бар. Келип жатып, дарыланса болот. Аталган ооруканада айыл тургундары үчүн бир топ жеңилдиктер каралган. Маселен, бул жылы оорукана аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата толугу менен электрондоштурулуп, санариптештирилген. Бул да болсо өз кезегинде жергиликтүүлөр үчүн баат кызмат өтөөгө шарт түзүүдө. Бул компьютерлик система бизге анча жеңилдик берди. Бемалал иштейбиз. Компьютерде кылган ишlerimizni түшүргөндөн кийин постоянно сакланып калады. Медсестралар ишин анча жеңилдетишке жардам бериапты. Буну программа боюнча бизге o'rgatib окутушкан 2 күнлүк. Ошондо программа боюнча o'rganganmiz. Ошо программа боюнча иш алып барабыз бу жерде. Dorilarimizni, qilgan unitlarimizni, полный qilgan ishlarimizni kompyuterga tushirib ketamiz. Араван аймактык ооруканасы жалпысынан 335 орунга ылайыкталган. Ошондой эле Төмөйүн айылдык ооруканада 15 жана Тепе Коргон айылдык ооруканада 35 керебетке эсептелген 2 филиалы бар. Аталган оорукана бардык керек болгон медициналык каражаттар менен камсыздалган. Стационарда 81 дарыгер жана 245 медициналык айымдар эмгектенишет. Биздин урматтуу президентибиз 2019-жылда региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялагандан бул былтыркы жылды эле өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Ошондон былтыркы жылдан бизде уже баягы санариптештирүү, өнүктүрүү жумуштары башталган. Биз аймактык ооруканада өткөн жылдан баштап электронный здравоохранение, электронный саламаттык сактоосу кирген. Бар жак мурда биз история баягы бейтап баянын колдо жазчубуз. Азыр бардыгы компьютерге кирилген. Как положено больной келип баягы кайрылгандан кийин эгерде жаткырыла турган болсо жаткырылган мезгилден баштап электронный базага кирет. Анын база кайсы бөлүмгө бөлүнсө ошо өз бөлүмдө интернет бар, компьютерлор бар, ошол жерге кадимкидей эле автоматически өтөт. Анан ошол жерден компьютерден күнүмдүк баягы дневник кандай лечениялар жазылат, кандай анализдер полный ошол нерсе компьютердин ичинде киргизилген. Азыр кыйла оңойлуктуу баягы мурдага караганда кыйла оңой болуп калган. Анан полный жазылган информация дарыгер кандай жумуштарды аткарып атат, кантип дарылап атат бейтаптарды, ошол нерсе көзөмөлдүү болуп турат. Постоянно аркы жактан базадан чыгып турат. Белгилей кетсек, 1983 жылы жана 1934 жылы курулган аймактык оорукана менен үй бүлөлүк медицина борборунда жалпысынан 154 дарыгер, 567 медайым жана 183 санитар кызмат кылат. Ошондой эле райондо медициналык тез жардам кызматын көрсөтүүчү 7 унаа иштейт.